Мамлекеттик камсыздандыруу бул мамлекет тарабынан уюштурулган жана жарандардын социалдык корголушун камсыз кылган система. 2025 жылдын 1-июлунан баштап Кыргыз Республикасынын аймагында бардык автоунаа ээлери үчүн айдоочулук жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандыруу, башкача айтканда ОСАГО полиси талап кылынат. ОСАГОны мурун эле жазыш керек болчу, бул өзүбүзгө керек нерсе. Кокустан жаман айтпай жакшы жок, кырсык болуп калса кайра өкмөт аркылуу ордун толтуруп алса болчу да экен. Мен 72 жылдан бери шопурмун. Эми дала эле кырсыктар болду дечи, бирок эми ошондон кичине сактанайын деген эле ниет. ОСАГО камсыздандыруу полиси бул транспорт кырсыгы болгон учурда үчүнчү жактарга келтирилген мүлктүк же ден соолукка байланышкан чыгымдардын ордун жабууга багытталган милдеттүү камсыздандыруу болуп саналат. Кашар айылынан болом, мына бүгүн ОСАГО өткөнү келдим. Мыйзамды колдойбуз. Эртең күнү кандай болуп кетет, ким билет, кырсык кашкабактын ортосунда. Ошон үчүн ОСАГО өткүлө баарыңыздарды сунуштайм. Европада көп жеринде болдук. Өнүккөн мамлекеттерде, көп мамлекеттерде бул система эч ага эле кирген. Буюрса бизге да жетип келиптир. ОСАГО полиси жок унаа башкарган айдоочуларга карата административдик чаралар колдонулат. Бул камсыздандыруу механизми жарандардын жана жабыркаган тараптардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоого багытталган.